Ардақты көрүүчү НТС телеканалы Таңшола бирүүсүнүн өзүнүн эфирин улантууда экендигин сиздерге дагы бир ирет эскертүүтү эле алам. Биздин студиябызга келип калган конокторубуз бар. Алдыңкы мүнөттөрдө конокторубуз менен да тааныштырып өтөбүз. Ооба. Бардык көрөрмандарыбызды биз экранга дагы бир жолу чакырып өтөлү. Бул кесиптешим айткандай Таңшола программасы. Биз болсо келип калган конокторубузду тааныштырып өтөлү. Нури Би тобу жана ошондой эле негиздөөчүсү Нури Оёзбекова жана кымча белдүү кыздар кыргыздын Айдана, Элина, Алия жана Дарья. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Кандайсыздар? Жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, абдан. Сиздерди таң эрте негизи бийчилер ушунчалык жоопкерчиликтүү болобу же сиздер кийим которуш керек ошончо эле эрте келип элесиздерби? Кечкен күндөрдө эле болот, эми сиздерди уян кылбай эле эртерээк келдик да. Түз эфир болгон үчүн эрте келдик да. Мындай кылганда Нури Би тобу жөнүндө бир аз сүйлөшпөйлү. Келиңиз, кайсы жылдан бери иштеп келесиздер, кайсы жылы түзүлгөн, канча кыз бийлейт дегендей. Нури Би тобу болсо 2019-жылы түзүлгөн болчу. Азыркы учурда биздин группада 15 кыз бар. Анан быйыл буюрса 2024-тө дагы недавно эле набор кылдык. Где-то канча 10 кыздай келди окшойт да. 10 кыздай бар. Демек, алар пока жаңы башташып атат да. Эми айымдарга кезек берели, эстеш. Кандайсыңар? Айымдар жакшыбы? Бийчилер көп сүйлөйт дейт го, негизи ошондойбу же сүйлөшөбүзбү бүгүн? Сүйлөшөбүз. Жетекчилерден сүйлөп коюп. Келиңиздер анда жетекчиңиздер жөнүндө, эжеңиздер жөнүндө бир аз айта кетпейсиздерби? Кандай, айта кетсеңиздер. Жетекчи катары Нури айым кандай жетекчи? Нури эже менен уже 3-4 жылдан бери иштешип келатабыз. Основной составда иштеп келатабыз. Вот ушул кыздар болуп. Эми жумуш менен мамилебиз негизи эже сиңдидей болуп кеткен да. Нури эже менен бирок жумуш учурунда ресторанда ал жерде кийлиштирбейбиз. Жумуш менен, мамилебиз менен калат. Ошентип строгая. Элина айым, демек сиз айткандай, Нури эже айтсаңыз, чоң айымдар менен иштешкен оңоюраак экен да, көп нерсени сизге жеткирбей өздөрү бүтүрүп коюшат турбайбы? Ооба. Негизи көп оор жумуштарды мындай эрте тура турган, кыйын, алыскы жолго бара турган баары негизи основной состав чыдайт да. Бизде 3 состав бар. Основной состав, анан второй, третий состав бар да. Ошо основной состав чыдайт да. Башка кыздар Нури айым жөнүндө эмне дейт экен? Айтпачы. Алия айым же болбосо Айдана айым сиз баштап бересизби? Нури эже аябай требовательная. Чындыкты айтышпайбы? Чындыкты бул жактан ачыгын айтышпайбы? Бүгүн ачыгы можно да. Биз атайын оюн дайындаган жокпуз ушу суроонун айынан. Требовательная. Өзүнүн айткан нерсесин биз ошондой кылышыбыз керек, аткарышыбыз керек. Аткара албай калган учурлар болот, анда урушубуз. Бирок бүт бардыгы өзүнүн орду менен да. Жана эле уруша бербейт. Бул жакта бир чындыктар ачылып атат окшойт, э? Сиздердин оюңуздарда, Дарья айым. Сиздин оюңуз боюнча Нури айым кандай жетекчи? Хорошая. Сизге жагат? Сонун. Сиз үчүнчү? Нури эже аябай ответственная, өзүнүн жумушун дайыма таган аткарат. Көп жактарга бизди убагында алып барып, биздин коллегаларыбыздын сөздөрү боюнча биз аябай так группалардын бирибиз. Ошо Нури эженин жардамы менен всегда бизде канча сураса, ошончо берет да. Аябай жакшы. Эмнени? Элдер ойлоп катат, көп акча берет экен да. Көп акча берет экен, анда мен дагы Нури тобуна кошулайын, Нури Би тобуна кошулайын деп. Биздин айымдар бүгүн бизге чалып баштачы эле. Тиги Нури эженин номерин берип коесуңарбы деп. Как раз набор болуп атат, келсе болушат. Ооба, бул Би тобуна келип калганыңыздарга канча жыл болду? Кантип келип калдыңыз деле ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен 2021-жылы коронавирустан кийин келип калдым. Биз Айдана экөөбүз мурда эле тааныш болчубуз, 7 жылдай болуп калды. Мени чакырып калды. Буга чейин өзү топко биринчи келиптир. Анан вот ушундай кыздар керек болду деп, жайма набор болуп атканда мени чакырып калды. Ошентип жайында, где-то май айында келип кошулуп калдым. Демек Айдана айым себепчи болгон турбайбы, э? Келиңиз, сиз кантип келип калдыңыз эле? Мен ошо биз Элина экөөбүз, мен башка группада болчук. Ал вообще направлениясы башка, современный танцы. Анан кийин Нури эже менен эжем болот бир тууган. Нури эже группа ачтым деп, анан кийин канча бир жыл иштешкен, анан бир жылдан кийин мени чакырган болчу да.
бизге келбейсиңби деп анан мен келип 2020-жылы келгем. Анан кийин Элинаны чакыргам. Демек Али айым менен Дария айым кийинчерээк группага Жок, кошулуп. наоборот, жаңы ачылганда 2019-жылдан бери Алия биздин группада эң биринчи эски кыздардан бул калды да азыр. Анан кийин 1 жылдан кийин Элина менен Айдана келди. Дариясыга 1 жыл болду. 1 жыл болуп калды. Эң сонун. Барга 3 жыл. Эми мындай калат. Эми би жөнүндө сүйлөшөлү. Эми чыныгы биздин күндүн темабызга, Айгөздүн темасына баралы. Бир би канча убакытта даяр болот? Эгер биздегидей профессионалдуу кыздар болсо, айымдар болсо, бир би канча убакытта даяр болот? Эми бөлүнөт да, мисалы подтанцовкалар болсо, ырчылардын артына бийлей турган подтанцовкалар болсо, анда ал бат эле даяр болот да. Где-то 1 саат, 2 саатта коюшсо болот. Азыркы хореограф кызым азыр Айдана болуп атат да. Если жаңы бий кое турган болсок, ага где-то 1 неделядай убакыт керек. Негизи буга чейин башка бий топторунан сурап калганда алар 1-2 айда даярдап бүтөбүз дегендерди укчу элек да. Анан эмнегедир эртерээк тез-тезден башым эле даяр болуп калат экенсиздер, э? Биз деген эмеде күнүгө барып залга тренировка кылып, если бир нерсени баштасак, биз деген некоторые группалар бар, залга жумасына 2 жолу барса, биз если жаңы бий баштасак, мен да аябай требовать этем, ошо күнүгө барабыз да. Хоть кечинде болсо да барып даярданышат. Себеби ошол турбай көрсө, бул жерде. Анан дагы бир сыр болот эле болуш керек. Бул кыймылдарды кайсы жактан аласыздар негизи көбүнчө? Эмнеден аласыздар? Музыкалар ар кандай болот да, музыкага окшош туруп, мындай. Мисалы, Музыканы угуу беребиз, вот бир нече жолу, анан өздөрү келе баштайт. Кыймылдар. Да, кыймылдар өздөрү келе баштайт. Сиздер ошондо бийдин акындары турбайсыздарбы? Жок, андай деле эмес акындар. Бийди жаратуучулар да болуп кетесиздер да. Эми жаңы келгенде үйрөнүп 2 жылдан кийин анан бий жаратуучуларга кирип каласыздар, туурабы? Мен жаңылышпасам, көбүнчө башка мамлекеттердин бийчилеринин дагы алсаңыздар керек. Да. Биз негизи улуттук бийлерди эле койбойбуз. Модерн, современный бийлерди дагы мындай ар кайсы жерден экспериментировать этип кое беребиз. Ошол бийлерди современный деп айтып калбадыңызбы? Ошол бийлерди, мисалы, балким чет мамлекеттерде ошолордун кыймылдарын көрүп, балким ошолордун бийлерин көрүп алсаңыздар керек, э? Же ал дагы өзүңүздөрдүн оюңуздардан чыгабы? Жок, албетте ар бир движение бул бир жактан чыккан болот. Эстен, может, биз аны унутуп калганбыз, бирок ал движениени бир жерден көрүп калганбыз, эсте калат да. Анан ошолор чыгып келет. Определенные базовые движениялар болот. Это вот жаңы бийге катышып баштаганда, ошо кички кезиңен баштап определенный базовые движения болот. Андан кийин ал навык болуп калат сенде. И дальше уже ошол движениялар менен, базовый знанияң менен, получается, можешь дальше идти. Нырайым, бир суроо бергим келди. Ушунча жыл жетекчи болуп иштеген адам катары бийлеш үчүн кандай нерсеге ээ болуш керек адам? Кайсы сапаттарга? Кайсы талантка? Кандай болуш керек адам? Биринчи очередь бийди сүйүш керек, ошого берилиш керек, өзүң неме болушуң керек да. Мисалы, повар болсо, поварды алып келип туруп эле бийлетип койсоң, мисалы, ал бийлей албайт да. Же болбосо бийчини алып туруп тамак жаза десең, эмне кылбайт? Биринчи очередь шык болуш керек да. Андан кийин дальше уже сүйүш керек. Адамдын шыгы, болуш керек. Сиздин жеке оюңуз. Менин жеке оюм да. Айымдардын оючу ар кандай болуш керек? Бийчи адам кандай болуш керек? Айтып коет го, жана 1% талант, калган 99% это труд деп. Аракеттенсе, канча жыл болбосун, 3 ай кетеби, 3 жыл кетеби, адам аракети болсо үйрөнүп кетет. Сон. Башка айымдары бул боюнча ойлор кандай болду экен? Айдан айым. Артистичность, харизматичность да керек да. То есть бийлеп атканда сен жөн эле бийлесең, ал неинтересно адамдарга. Сен ошо адамдарды өзүңө тартышың керек. Күлүп бийлешиң керек. Андан кийин музыканын эмесине подбиты должны совпадать. Кестеш жаңы эле биз айымдар тууралуу Нури эженин оюнун угуп албадыкпы? Эми ой кечиресиздер. Айымдардын Нури эжеге болгон оюнун уктук. Эми Нури эженин айымдарга болгон оюну калай? Мен кыздарымдын ким харизмасы кимдики көп, ким кечикпейт, ким кечигет. Ушуну Ачык эле айтып берейин да. Ачык айтасыз. Кана? Эмеден баштайлы? Элина айымдан баштайлы, Элина аябай ответственная, аябай жоопкерчиликтүү, постоянно күлүп бийлейт.
Болду. Пока что ошол. Үчүнчүсүн айтпай Али айым кандай бийлик болду экен? Айта берейинби де. Алия айым биздин эрке кызыбыз. Всегда кечигет. Уруш жейт, Анан уйкучу. Аябай уйкуну жакшы көрөт. Бирок көп жылдардан бери Алия. Бирок Нуриден түзүлгөнүнө мына 4 жыл болду. Ошо 4 жылдан бери эң алгачкы кызыбыз да. Сонун Айдан айым кандай бийлик болду? Айдан айым деген өзүм сестренкамдай мактаганга да болбойт. Айта берейинби дейм. Айдана дагы ошондой ответственный, аябай өзүнүн айтканын бербейт да. Экөөбүз кээде урушуп да кетебиз. А мен айта берем, сен дома сестренка, жумушта сен как неме иштешкен катары эле. Дарья айымчы? Ответственный. Дарья келгенде 1 жылдай эле болду. Эми 1 жылда байкалат. Байкалат. 1 жылда байкалат, бирок молодец, 1 жылдын ичинде уже биринчи, третий составда бийлеп жүрдү, анан второй составда, азыр уже основной составда бийлеп атат да. Өзү жаш болсо дагы, 15 жашта болсо да уже основной составда бийлейт. Баары чындыкпы айында? Иә, Баары чындыкпы? чын Эми эле айтам. Алия айым унчукпай калды, чындык. Таарынып калдым ой. Эрке кызым да, эрке. Сонун. Эми жалпы Нури би тобундагы канча айым бийлейт, ошолор боюнча сүйлөшпөйбү? Азыр Нури тобунда 15 кыз бийлейт, 3 состав. Основной состав, второй состав и третий состав. Алар жаш өзгөчөлүктөрүнө дагы бөлүнөбү? Ооба, бөлүнөт. 15 жаштан 22 жашка чейин алабыз да. Балким биринчи состав, экинчи составдарга кичүү улуулары деп Болуп калат. коесуздар, Мына азыр Дарья 15те болду. Дарья айым 15те. 20 жашта. Демек эң Адам бул жаш суроолорун турбайбы, чип биринчи алайын. составда? Таанышалы кетти. Мырзаларды ойлонуп көрдүңүздөр беле? Мырзалар бийлеш керек, бийге алалы бир мырзаларга. Ойлонуп көргөнбүз. Мырзалар бирок не ответственный болушат да, ошон үчүн мырзаларды алган. Ошондо кыздардын менен иштешкен мага оңоюраак да. Анан балдар менен былтыр кастинг кылып көргөнбүз. Кастинг кылып көрдүңүз. Не Кастинг болду? кылып көргөнбүз, анан жазышып атты, бирок ал неме бир эле бийге неме кылганбыз да. Көрөйлүчү депчи, Кыймылдарын эле. Көрөйлү деп анан болбой калды. Жакын арада. Сизге жакпай калды? Жок. Айдынага жакпай калды. Убакыт аз болуп, Новый годдун алдында болчу былтырчы, жаңы жылдын алдында убакыт аз болуп жетишпей да калдык, ошо менен ал немебиз калып кетти да. Может, быйыл кылып калышыбыз мүмкүн. Айтып коесуздар. Быйыл кылсаңыз биздин кесиптеш барасыз. Биге барып Келиңиз. билеп мен дагы мырзалардын канчалык өзгөчө жоопкерчиликтүү экенин бир аңдап коеюн. Көрсөтөм. Би эмнеси менен жагат айымдар? Сиздердин жашооңуздарбы? Суроо мындай болсунчу. Би келечекте алдыңкы кадамдар кандай болот? Би менен кетесиздерби дагы же тескерисинче сиздердин өзүңүздөрдүн кесиптери менен алектенесиздерби? Деги эле би сиздердин жашооңуздарда кандай роль ойнойт? Эмне? Келечекте ойдо бар деп айта албайм. Анткени окуумду уже бүтүп атам, по специальности иштеш керек. Бийде болсо Хобби бар. да, хобби катары вот кичинекей кезимден чоң апам алып барган мени бийге, ошондон бери вот сүйүп калдым. Бийден кете албайт, мен бийден кетсем да бий менден кете албайт. Бирок бийлеп, кыздарга келип катнашып турабыз, албетте. Но прям профессионально алып кете албайм. Кесибиңизди жеткенсизде? Сыр болбосо кайсы кесип кесип? Туризмде окуйм, Академия туризмадан. Ошо турагент болуп, туроператор болуп, турагентстводо иштеш. Ошон үчүн башка мамлекеттердин маданиятын айтып берейинби деп аткан турбайсызбы? Сонун Айдан айым сизчи? Меники деле. Мен кичке кезимден бери бийде мектепте бийлеп жүргөм. Анан кийин универге тапшырганда универде активистка болуп, с детства, получается, занимаюсь. Анан кийин бирок кичке кезимде мен ойлочумун. Мен деген өзүм школа ачам, кыздарды буду принимать, анан кийин бүт баарына үйрөтүп, өзүмдүн ошо бий мектебим болот деп. Бирок чоңойгондон кийин уже по профессии кетейин деп атам. Но биле берем. Кандай болгон кесип? Ошонун баарына алмаштырып койгон. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде окуйм. Ал транспортникмин. Логист, транспортник. Өзгөчө кесиптер бар. Али айым. Би эмне сиз үчүн? Биз негизи эле жашооңуздарды бий менен жашатып койгон биздин бутта. Мен азыр ойгонуп алайынчы деп коесузбу Али айым. Отургула деп. Би мен үчүн аябай маңыздуу. Дагы кичинекей кезимден бери бийге катышып бийлеп жүрөм. Башында бул мен үчүн хобби болчу. Бош убактымда дайыма кичинекей кезимде эле күзгүн астына туруп бийлеп, музыкаларды байкап.
азыр болсо бул хобби эле эмес, жана жумушум дагы болуп калды. Мен ойлойм, кийин может хореограф болуп кетем. Ушундай ойлорум бар. Демек бийди таштабайсыз, э? Жок, Дарья айым үчүн хоббиби бийлөө же? Мага эле башына хобби деген сыяктуу болчу. Азыр жумушум болуп калды. Жумушуңуз болуп калды? Да. Демек эми 15-16 жаштагылар үчүн жумуш болот. Жумуш болот. Анан 20-25 жаккандан кийин хоббиге айланып калат. балким ойлоруңуз бар, Биякта Айдан айым айтып атпайбы? Башында мен үчүн деле жумуш болчу, анан азыр хобби болуп калды. Дагы бир суроо болот да. Болду. Бир күндө бийчилер, тагыраагы сиздер күз күнүнүн алдында канча убакыт өткөрөсүңөр? Кыздар айтышсын, Кыздар сактанып кетти окшойт. Жок, мындай кыймылдап адам өзүн өзү белгилүү ораторлордо күз күнүнүн алдында отуруп алып, анан элди тартуу үчүн үйрөнөт го. Сиздер элди эми бий дегенде Бийчилерге эми келбет көбүрөөк роль ойносо керек, э? кыймылдар гана менен адамдар тартат да. Ошон үчүн күз күнүнүн алдында сиздер бир күндө канча убакыт өткөрөсүздөр? Чынында айтканда, бийде биз көп жылдардан бери уже бийлеп келатабыз. Так, мен статистиканы жаза берейин. Келиңиз. Ошондуктан башында болчу там музыканы коюп алып, чыны жуп бүткөндөн кийин терезени карап, күзгү болбосо дагы чоң күзгү жок болсо бийлеп. Азырынча көнүп калганданбы, күзгү көп деле карабайбыз. Вот залга келип бий койгондо эле вот Нуриже менен ошондо карап калбасак. Негизи жашооңузда өзүңүз каранасызбы? Мисалы келбетиңизди түзөп, Албетте. Жок. мындай көп каранып турасыз. Айымдарга ошо суроону эми сиздер бийлегенге караганда келбети түздөө боюнча көбүрөөк каранат болушуңуздар керек, э? Мен жеке ошондой. Анткени биз көп боёнобуз, кечинде тойлорго барабыз, ошондо караныш керек. Выступление сайын там бетибизди карап, ар бир бийге чыккан сайын. Менимче азыр Дарья айым башкаларга караганда көбүнчө күз күнүнүн алдында билет болуш керек, э? Башында баары эле ошондой болчу да. Кандай дейсиз Нурижи? Кошуласызбы? Кандай Дарья өзүң жооп бересиң? Келиңиз. Сиздин оюңуз? Кыздардын баары эле негизи эле неме го? Өзүң сулуулугуңду өзүңдү карап турбасаң болбойт го. Бул не только бийчилер эмес, баардыгы эле аял затына тиешелүү. Кыздардын баары эле күзгүдө көбүрөөк отурат да, көбүрөөк убакытты күзгүдө өткөрүшөт, э. Жок дегенде автобуста же троллейбуста же машинада баратканда да карап коесуң го. Болбой эле? Телефонду блокко салып туруп карап коесуң го. Айдан айым, келиңиз, сиздин оюңузду калчы. Ошондой эле. Эртең турсам деле үйдөн күзгүдөн каранып чыгасың. Анан кийин таксиде баратканда деле машинадан карап, кайра залга келип залдан боёнобуз биз. Анан ресторанга барып, ошо ар бир бий сайын оңдоп турабыз. Демек такыр күзгү каранбайм деген айымдардын катарынан алыс турбайсыздарбы? Жок, дегенибиз демекчи, айым эме бийчилер көбүнчө башка айымдарга караганда салыштырмалуу көбүрөөк күз күнүнүн алдында убакыт өткөрөт болуш керек. Менин оюмча, бул нерсе куртулат болуш Анткени керек. булар несколько, мисалы тойго барып калсак, бир эле бий менен бүтүп кетпейт да, ал жерде улам которунуп алмаштырат, анан форманы караш керек, туура эмес кийип калат кээде. Андай учурлар да болот, штраф алат дегендей. Кесиптешине күзгү темасын калтырып салалы. Ооба, келиңиз. Нурайым, канча жыл өзүңүз үйдөгүлөргө эми үй бүлө, жашоо, кесип, өзүнүн жеке кесип, анан бий болуп атпайбы? Бийге канча убакыт коротосуз? Канча жыл короп кетти бийге? Негизи мен өзүм Исхак Разаков атындагы политех университетин бүткөм. Өзүм специальностум метрология, стандартизация, сертификация. Өзүм болсо азыркы учурда хобби катары ырдап да жүрөм, жар айтып жүрөм. Бийде болсо мен ошо жар айтып жүрүп, бийчилерди улам чакырып бересиң го, улам кечигип келет, же болбосо ортого түшүп, эмне кылганда тил угасың. Ошондо почему бул нет, мен деле ачып көрөйүнчү деп 2019-жылы ачканда, ошондо бийге мен 4 жылдай убакыт. Биз билген эмес, биз сырдарыңызды. Нурижа кандай ырдайт? Сонун ырдайт. Чынында клиптерине да тартылабыз өзүбүз бийчилерибиз да. Ырларын биз биринчилерден болуп угабыз. Жаңы ыр качан жаздырат деп күтүп атабыз. Биз дайыма колдойбуз дейбизби? Жаңы жылда жаңы ыр жаздыруу планда. Буюрса, мен негизи ошо бий чөйрөсүнө келгенден баштап, ушул группаны ачкандан баштап аябай вложение кылдым да. Эми каждый костюмдарды тиктириш керек,
полностью өзүм спонсормун, өзүм жетектеп атам, өзүм не кылып аткан үчүн ошо бир аз болсо да ырларым 2 жылдай калып кетти да, эски ырлар менен дегендей. Анан быйыл буюрса, эми булар бутунан тургузтум, дальше өздөрү алып кетишет. Быйылкы жылда буюрса жаңы ырлар жаздырсам деп атам. Өзүм Кыздар убакыт бөлүп. биге, клипке бекер эле тартылабы? Клиптерге ар кандай болуп калат, бирок азыркы учурда бекер эч нерсе жок го, төлөнөт. Болбой эле Элина айым бекер эле тартыласыздарбы? Нури эже үчүн бекер эле тартып Мен Тамаша үчүн, болот. мен үчүн ого бекер, башка ырчылар үчүн, башка сурангандар үчүн. Эми смотря кайсы жакта тартылат, кандай локациялар болот, ысык жер болуп калат, суук жер, алыс болуп калат, ошого жараша басып билем. Эмне үчүн 15 жаштан өйдө аласыздар кыздарды, бичилерди? Себеби? 15 жаштан өйдө уже даяр болуп калат да, 15 жаштан кичинекей состав деле ачса болот, бирок алар менен жүргөн аябай оорураак болуп калат да. Каждый раз алардын ата-энелери да кошо жүрөт да, бир эле адам эмес, ал жерде несколько адамга кошо алып жүрүшүң керек болуп калат, ответственность көбүрөөк болуп калат. Ошондо 15 жаштан өйдө кичине оңоюраак. Дарья айым эрте келип калган экен да? Дарья канча 14 жашында келгенсиң, сен? 14 жашында келген кыздар да бар. Мен эрте окугам деп, Бою узун кыздар болуп, мындай улуураак көрүнсө, ал беребиз деп. Бою узун кыздар болсо 14 жаштан өйдө ал беребиз. А так 15 жаштан өйдө. Сиздин жеке пландарыңыз менен бир аз бөлүшпөйлү? Жеке, Жеке балким Нури би тобунун алдыдагы пландары, балким иш-чаралар. Жеке планым боюнча быйыл буюрса өзүмө убакыт бөлөйүн деп атам. Жаңы ырларды жаздырам. Жаңы клип тарттырсам деп атам. Би тобунда буюрса мына быйыл 2024 жаңы набор кылып кыздарды даярдап атабыз. Буюрса 2 ай окушса, март айыларында уже бийлеп чыгышат буюрса. Көбөйтүп атам да кыздарды. Демек бүгүн дал ушул студиябызда кыргыз бийин бийлеп бересиздер. Эң сонун. Канча убакытта даяр болгон бул бий? Ушул биздин тарыхы жөнүндө бир аз кеп кылалы, андан кийин кененирээк эркин микрофон салалы. бир айдай кеткен болуш керек. Бул бийге. Ооба. Тескери дагы бир эстеп кеттим. Башкы дем өрчү өзүңүз экенсиз, спонсор. Ооба, спонсор өзүм. Мындай терс таасирин тийгизбейби негизи? Кандай маанилүү терс таасир? Эми акча жаатынан, ооба, каражат жагынан жок. Өзүм дагы ырдаган үчүн, гос жумушта да иштеген үчүн жакшы эле. Өзүм ырдаган акчаларым баарын группага да, булар да бийлешет да, кечкисин тойлорду арастыкта выступать этебиз, ошолор. Эң сонун. Келиңиздер эми эркин микрофон суналып, ар бир кызга өзүңүз баштап бериңиз Нури эже. Биздин көрөрмандарды чакырып өтсөңүз болот жана албетте каалоо тилек саламдар болсун. Эң биринчиден ошо НТС телеканалынын жалпы жамаатына чоң рахмат, аба силерге чоң рахмат. Ушинтип чакырып, улам жылдырып отуруп бүгүн келдик окшойт мен ооруп калганыма себеп болуп анан. Баарыңыздарга НТС телеканалын калтырбай көрүңүздөр, абдан кызыктуу. Жалпы жамаатына ийгилик каалайм. Мындан да чоң буйруса, дүйнө жүзүнө мировой кеткен телеканалдардан болгула буйруса. Айтканыңыз келсин. Канча күндөн бери ушуну сиз айттым. Келиңиз. Биз чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип телеканалдарда чакырган биз үчүн лицо менен тойлордо жүрө бербейм, мындай телеканалда болуп лицо менен иштеген тоже бичилерге бизге өйдө маанилүү болот. Сиздин каналыңызга көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Чынында мен телевизор көп көрбөйм да, бирок акыркы жылдары эрте туруп көрүп калам. Абдан кызыктуу, чай ичип, кофе ичип. Эң сонун. Биздин катардагы инсан экенсиз да. Келиңиз да жайып. Салам жолдосо болобу? Албетте. Эми Нури айымдын күйөө баласынабы? Тамаша. Келиңиз, саламдарыңызды жолдоп койсоңуз болот. Мен салам жолдойм. Мына чакыргандарыңыздарга чоң рахмат. Силерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Абдан кызыктуу эфир болду деп ойлойм. Сырларды айтпай койбодуңуздарбы? Айтып бердик, болушунча. Жана жаңы кыздарды группабызга күтөбүз. Дарья айым келиңиз. Балким сиз да салам жолдоп турсуз.
бардыгына Дария айымдан чоң салам жолдоп коелам да. Эң сонун. Ардактуу теле бул НТ телеканалы таң шоу программасы. Бүгүн конокто мыкты бийчилер жана Нури би тобунун башкы негиздөөчүсү Нури Оёзбекова эжекебиз жана айымдар Айдана, Элина, Алия жана Дария айымдар болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз болсо сиздер менен иштешкенге даярбыз. Дайым туруңуздар, келип турабыз, буюрса, албетте. чыгармачылыгын, шоусун көтөрүп жүрөлү дегендей. Анан буюрса, бир аздан кийин ардактуу теле көрүүчүлөр дал ушул айымдардын аткаруусунда айымдардын бир сонун бийине биргеликте күбө болобуз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.